Лента. Дагы лентабы? Сен мени тойгуздуң го? Мавлида Нургали кызы мени көрө салып ачууланып кетти. Амандашкан сөзүм укканда жок. Эжей, жакында мектепти бүтүрүү кечеси, дедим акырын гана, өзүмдү күнөөлүү сезип. Класс жетекчим баарынан лентага акча жыйнап жатат. Бардыгы төлөп койду. Мен гана калдым. Мен эмне кылышым керек? Деп директор мыйгынан күлдү. Андан кийин тешип жиберчүдөй кадалды. Сага 9-класстан соң кесиптик техникалык окуу жайга тапшыр деп айттым. Айттымбы? А сен болсо каршы болдуң. Карасаң муну, университетке тапшыргысы келет. 2 жылдан бери бир курулушта иштеп, алдаганча акча таап алат элең. Бул жерде алакан жайып жүрбөйт элең. Эми мына лентаңды айтып менин мээмди ачтып жибердиң. Жок, оозуңду да ачпа. Эчтеке сурачу болбо. Мавлида эже, бардык мектептин алдында мен гана лентасыз турамын. Ыңгайсыз го? Тура бер. Неге ыңгайсыз болосуң? Сен башкалардын ичинен өзгөчөлөнгөндү жактырчу элең го. Балдар үйүнүн балдарынын бардыгы училищега кубана тапшырып кетти. Бирок сен өзүңдү атактуу адамдардын баласындай кармап, дымак байлап, университетке талпындың. Менин үстүмдөн министрге арыз жаздың. Сенин кесириңден мага текшерүү келди. Кээде жок дегенде өзүңө сын көз менен карасаңчы. Өзүң аппаксың эмне? Буга бүткүл Уфаны берсең да жакпайсың. Өзүңдү атактуу аалым же таанымал артистмин деп ойлойсуңбу? Өзүңө кел, адамдардын күлкүсүн келтирбе. Деген сөздөрдөн соң менин башым төмөн түшүп кетти. Лентага акча бербеймин сага. Сурабай эле кой. Эгер башкалар сыяктуу болбоймун десең, бүткүл мектептин алдында лентасыз тура бер. Аппак карга болуп жүрө бер. Эжей, өтүнөмүн. Директор мени уккусу да келбеди. Ачуудан жарылардай болуп, жаман көзү менен мени жеп таштагысы келип, жумуш бөлмөсүнөн кууп чыкты. Көрүнбө көзүмө, башымды катырба. Директордон суранганыма өкүнүп чыктым. Мындайда басынткан сөздөрдөн соң башымды көтөрөр күчүм да калбады. Эшиктин ар жагынан кутурган директордон сөздөр угулуп жатты. Качан ушулардан кутулам? Чегине жетти. Бүттү эми. Алкаш ата-энелердин эч кимге керек эмес балдарына мен карыздар экенмин. Сураганды гана билет. Эжей, ал керек, бул керек деп мени тирүүлөй жеп коюуга даяр. Качан ооздору жабылат экен? Директорго ишенүүнүн зарылчылыгы жок экенин түшүндүм. Адамдардын алдында уят боло турган болдум го. Бир нерсе ойлоп табуу керек. Ушул ойлор түнү бою мага тынчтык бербеди. 100 рубль кайдан тапсам болот? Башыма бир ой келе калды. Ооба, таптым. Төмөнкү көчөдө бир ага темир алат. Ал көчөлөрдө канча түрдүү нерселер жатат. Башка балдардын ал кишиге түрдүү темирлерди ташып алып барганын көрүп жүрөмүн. Менин колумдан келбейби? Темир тезек жыйнап өткөрсөм, чөнтөгүмдө лентага керектүү акча да болуп калар. Эртеси сабактан соң айылды бир аралап кыдырып чыктым. Биздин балдар ошол агадан алган акчаларына таттууларды сатып алып, балдар үйүндө мактанып жүргөн. Эми мен да ошондой кылууну чечтим. Сиздер мен темирди кайдан алат деп ойлосоңуздар керек. Айылдын ары жагында дарыянын боюнан табылат деп ойлоймун. Керексиз, бузулган нерселер кимге керек болмок эле. А мен үчүн ал чоң нерсе. Бул ишти тууралуу башка балдардан сурап көрдүм. Билсем, металл 2 түрдүү болот экен. Кара жана түстүү металл. Кара металлдан тракторго тетиктер, тиричиликке зарыл буюмдар даярдалат. Түстүү металл өтө сейрек кездешет. Алюминий, мис, латунь. Мен кара металл издөөгө чыктым. Ошол ой менен дарыя жага карай жөнөдүм. Бир аз алыс жол жүрдүм. Көзүмө кара нерсе көрүнгөндө дарыяга да түшүп барып көрдүм. Керекке жарар эч нерсе табылбады. Эмнеге дайыма ушундай болот? Кереги жок кезде ал темирлер алдыңда чачылып жатат. Издей турган болсоң, таппайсың. Али убакыт бар. Куру кол кайтпасмын деп үмүттөнөмүн. Азыр бакчалар аркылуу жүрүп көрөйүн. Консерва банкалар менен сынган күрөктөр жатат.
Алардан не пайда? Чиркин, бир оор, чоң нерсе таап алсам го. Бут алдымда үйүлгөн бир темир жабындыларга кезиктим. Бирөө эскисин алып таштап, чатырына жаңысын жапкан окшойт. Жакшы болду го. Мен баарын тартип менен жыйнап, жип менен байладым. Ким каалаган болсо колу менен жетет. Бардык жабындыларды чогуу алып кете албаймын. Чамама жараша алдым. Бирөө жарым көрүп койбосо экен. Жабындыларды үстүмө коюп алдым да, металл кабыл ала турган кишиге карай багыт алдым. Адамдар көрбөө үчүн ортоңку көчөлөр менен эмес, айылдын чети менен келе жаттым. Тааныш бирөө жарым көрүп калса, таман астында уяттан өлүп кетем го. Мен ташып келе жаткан жүк чама менен 15 килограмм. Ар бир килограмм үчүн 1 рубльдан алсам 15 рубль чөндөгүмдө экен. Андан кийин кайта барамын. Айтор эптеп ошол үйгө да жеттим. Дарбазаны такылдаттым. Иттин үргөнүнө кожоюн сыртка чыкты. Эмне керек? Деп сурады. Ага, мен металл алып келдим. Сизди кабыл алат деди го? Деп сурадым. Жүзүмдө жасаган ишиме канаттануу белгиси бар эле. Кабыл алуучу темир жабындыларды көрдү да күлдү. Жок досум, мен муну кабыл албайм. Мага оор металл керек. Жука жеп жеңил темир жабындыдан эч кандай пайда жок. Күтпөгөн жооптон эмне кыларымды билбей калдым. Бул эмне? Металл эмеспи? Металл, бирок мунун сапаты өтө төмөн. Кабыл ала турган бөлүмдүн өзгөчө талаптары бар. Ошондуктан албаймын. Кубанычым, бардык пландарым дароо учуп кетти. Анын үстүнө муну кандай алыстан алып келдим? Буларды эмне кылам? Анда муну сизге калтырайын, бир нерсеге керек болор, деп сапатсыз жүктөн арылгым келди. Бирок менин сөздөрүм кабыл алуучуга жакпады. Жок, керек эмес, деп дароо кеси сүйлөдү. Бул жерде таштанды калтырууга болбойт. Алып кет. Эми жүгүм 2 эсе оор болуп кеткендей болду. Алган жериме кайта алып бардым. Башка амалым болбоду. Күнүм бекер өттү. Балдар үйүнө келгенимде күн батып кетти. Катуу чарчадым. Анын үстүнө курсагым да ачты. Биринчи кезекте ашканага жүгүрүп бардым. Менин өлүшүм муздап калса да, үстөлдүн үстүндө турса керек. Муздап калса да мейли, айтор бир нерсе жесем болду. Мүмкүн маанайым көтөрүлөр. Ошол күнү идиштерди жыйнаган Гаухар деген нөөмөтчү эле. Карасам, үстөлдө эч нерсе жок. Менин өлүшүмдү сен алып таштадыңбы эмне? Деп сурадым. Сен мындан да кеч келбедиңби? Деди да Гаухар өз жумушу менен алек болуп берди. Ач адам урушчаак болот деп бекер айтпаган экен. Анын сөздөрүнө кандай ачууландым десең, өзүн ким деп ойлоп алган? Өзүн тарбиячы сыяктуу сезип жүрөбү? Аны менен кандай урушуп кеткенимди байкабай калдым. Менин кечиккениме сен эмне ишиң бар? Сага менин тамагым кайсы жериңе бөгөт болду? Үстөлдө тура бербедиби? Билбеймин, тарбиячыдан сура. Ал сенин жок экениңи иргенжиди да шорпоңду төктүрүп таштады. Жок дегенде бир тиштем нан да калбадыбы? Үмүтүмдү үзбөй айланамдагы үстөлдөрдү да карап чыктым. Жок, эч нерсе көрүнбөйт. Ачка барып уйкуга кеттим. Жолум болбоду. Акча да таппадым. Эртеси да акча табууга деген ниет башымдан кетпеди. Кыймылдоо керек. Антпесе, акыркы коңгуроодо лентасыз туруум керек. Уятай. Балдар менен кече эмне менен убара болгонумдан кабардар. 5-чи тайпадагы Нил бир нерсе билип, мага жакындап келди. Ильяс, сага өтө жакшы бир нерсе айтамын, деп аңгемесин баштады, көзүн ойноктотуп. Акча керекпи? Керек. Нил ошондой жоопту күткөндөй жыргап күлүп жиберди. Алаканын чаап, аңгемесин ары карай улантты. Эгер андай болсо, жакшы бир идея бар. Колхоздун гаражы кай жерде жайгашканын билесиңби? Билемин, Дариянын жээгинде турат, көчөнүн төмөн жагында. Жакшы, сага бир сыр бар, бирок башкалар билбесин. Ошол гаражга биздин тайпанын балдары кирип көрүшүптүр. Ой, ал жерде канчалаган металл бар экен.
Алюминий да, мис да бар. Дароо эле байып чыга келесиң. Эмне? Эмне деп жатасың? Ал металдын кожоюну бар, деп жооп бердим. Кандай түшүнүксүз адамсың? Ал темир кезек кимге керек? Айылдын бүткүл калкы ошол жерден алып өткөрүп жатышат. Жүр, биз менен бирге бар. Нилдин сөздөрү мени чоочутту. Кандай болгондо да гараж кароосуз болбошу керек. Кароолу да бар. Бул тууралуу мектептегилер билип койсочу. Жагдайым татаалдап кетет анда. Укканым, уурулук кылган балдар каттуу алынат. Түбү жакшылык менен аяктабай турган ушундай ишти билип туруп, кандай жасайсың? Жок, мен бара албаймын, өзүңөр баргыла, деп Нилден кутулгум келди. Койчу. Нил ызаланып, чыртты көрдү. Эмне деген коркоксуң сен? Кармап алат деп коркосуңбу? Эч кандай андай болбойт. Киребиз, алабыз, кетебиз. Акча бутубуздун астында жатат. Лентага гана эмес, каалганыңды сатып ала аласың. Ана айылдагы айтып жүрүшөт. Бир бала темир өткөзүп, өзүнө велосипед сатып алыптыр. Андан кайсыл жерибиз кем? Нил мага камкор болгонсуп, ийниме колун койду. Мен сени өзүмө бөтөн санабаймын, ошондуктан сунуш айтып турам. Балдар үйүндөгү башка балдарга айтаар болсом, аркамдан топ болуп жүгүрөт. Ышкырып койсоң болду. А сен болсо өзүңө жалындып турасың. Мен андай нерсе жасаган эмесмин. Эмнени, кандай иштөө керек экенин билбеймин. Тапкан экенсиң башкатыра турган нерсени. Жарайт. Биринчиден сен эшиктин алдында турасың. Үйрөнөсүң. Акчаны 2-ге бөлүп алабыз. Сага да буйрсун. Же сага лентанын кереги жокпу? Ал лентаны мен кыялданганым качан? Нил бул сөздөрдү айтканда жүрөгүм тыз эте түштү. Акыркы коңгуроого мектептин бүтүрүү кечесине аз убакыт калды. Эгер акча таппасамчы? Ал тууралуу ойлонгум да келбеди. Нил мындай сунушту жамандык ойлоп айтып турган жок. Барсамбы? Ал мага тек эшиктин алдында кароол бол деп турат го. Эмне болду? Биз менен барасыңбы? Эми айтпаймын сага, деп Нил шаштырды. Бир аз убакыт үнсүз ойлондум. Уурдаганда уят, лентасыз калганда уят. Эх, эмне болсо ошо болсун. Макулмун. Күн батышы менен биз гараж жака карай аттандык. Мен, Нил жана дагы 3 бала. Бир азга чейин үндөбөй келдик. Балдар үйү артта калганда Нил тамеки алып чыкты да тутантты. Бул убакытка чейин мен аны менен жакын болгон эмесмин. Ал менин курдашым. Бирок менден 2 класс төмөн окуду. Мектептеги окуу жетишкендиги начар. Анын тентектигин баары билет. Бирде жөн эле балдар үйүнөн качып кетти. Ошондуктан мен аны менен жакын боло койбодум. А азыр аны менен бирге уурулукка кетип баратам. Уурулукка. Ушуну түшүндүм да уялып кеттим. Мүмкүн дагы башка жерде темир бар чыгар. Бир гана гараждан алуу керек эместир. А башка жерлерде түстө металлдар жокпу? Деп өзүмдүн акылдууман сурап коем. Нил мени кекете күлдү. Андан соң мага карап турду да: "Бар, дарактын башында. Сен тамашалай аласың. Мен тамашалап турган жокмун. Балдар үйүнүн артындагы каяңдар өсүп турган токойдун ичинде көп. Толуп жатат. Ар бир дарактын үстүндө бар деп айтууга да болот. Кайдагын айтпа. Дарактын башына ким таштайт аны?" Нил үнүн катуураак чыгарды. Ал өзүн акылдуу кылып көрсөткүсү келдиби, өзүнүн билими менен мактангысы келдиби, билбеймин. Сен Ильяс, өзүң эчтеке билбейсиң. Ар бир даракка адамдар металлды ташыбайт, а сагызгандар ташыйт. Алар өздөрүнүн уяларын ошондой жасайт. Ар бир уяда көп алюминий бар. Мен өзүм көрдүм. Нилдин айтканы бардыгын кызыктыра баштады. Анан баарын дурустап айтып берүүсүн өтүндүк. Назарыбыз ошондо болду. Ары карай? Деп балдардын бири ашыктырып жатты. Биздин алдыбызда 2-ге окуган бала эмес, замандын баатыры турду. Улуулардан укканым,
Сагызгандар өз уяларын металл сыныктары менен күкүмдөрүнөн жасайт деп. Нил ашыкпай сүйлөдү. Бул куш жылтырагандын баардыгын жакшы көрөт. Кээ бирөөлөр сагызгандын уясынан алтын шакек таап алган экен. Абдан кызыга баштадым. Жаныма биздин тайпадан 2 бала алдым да токойго кеттим. Күз мезгили болчу. Чынында да кайыңдардын башынан уялар көрүнүп турат. Бирок ага чыгуу керек го. Кайың дарагынын төмөнкү жактарында бутактар жок. Арине, жыгачты аралап кулатууга болот. Ара да жок эле. Айылга барып, бир электриктен ара сурап алдык. Бир кезген дарак өтө жоон эле. Кестик, катуу тердедик. Күчүбүз калбады. Кичине дем алып алдык да дароо аралоого кириштик. Көп кыйналдык. Акыры дарак кычырап барып жерге кулады. Кандай экен? Уяда бир нерсе барбы? Балдар араң чыдап турушту. Сөзсүз да, Нил боюн түздөдү. Уя негизинен алюминийдин көкүмдөрүнөн жасалган экен. Биз тез жыйнап алдык. Жакшы болду. Бирок 1 килограммга жетпеди. Андан соң эмне кылдыңар? Сөзүмдү бөлбөгүлө. Нил ырахаттануу менен айтып берип жатты. Биринчи дарактан соң ары карай дагы уланткыбыз келди. Экинчи даракты аралоого кириштик. Бир аз убакыт кыйналган соң ал даракта кулады. Металлды жыйнап алдык. Муну башкалар эмнеге билбеди экен? Акча башыбыздын үстүндө жатат экен го. Акчаны көп тапкандырсыңар, деп сурап коемун металлдын королунан. Нил үндөбөй калды. Андан соң кайда? Ал терең күрсүндү да колун шилтеди. Кайдан чыкканын билбеймин, токойчу келе калды да биздин планыбыздын ташталганы чыкты. Ал кайдан билип койду? Мүмкүн карап, аңдып жүрдү экен? Бизди милицияга алып барам деди. Ох, кандай чочуп кеттик десең, дароо арааны тартып алды. Биздин олжобуз салынган пакетти да алып койду. Жеңил кутулуп кеттик. Андан кийин токойго барбай турган болдук. Нилдин аңгемесинен кийин биз дагы үнсүз келе жаттык. Гаражга жакындап да калдык. Баары ойдогудай болуп кетсе жакшы эле. Гаражга жакындап келген сайын жүрөгүмдүн кагышы да тездей баштады. Жакшылык ал болсо экен. Биринчи темир дарбазадан секирип түшүп, колхоздун жерине карай өттүк. Андан кийин гараждын чоң дарбазасынын асты менен өтүп, ичине кирдик. Нил баарыбыздын алдыбызда келе жатат. Ымдоо менен, белгилер менен гана түшүндүрүп келет. Ичкериде эски трактор турат. Жанында түрдүү тетиктер жатат. Киргенде эле эмне кылаарымды билбей калчылдап туруп калдым. Дарбазанын алдында турам. Балдар жарыша жүгүрүп жумушка киришти. Бирөө электр зымдарын жулуп жатат. Нил болсо аябай жогоруга чыгып алыптыр. Маймылдарча секирип барып, узун кабелди кармап алды да тартып жатты. Болуп жаткан нерселерге карап, таң калып мен гана турам. Качкыла! Деп бирөө жапайы үн менен кыйкырып жиберди. Жүрөгүм кайдадыр төмөн түшүп кетти. Көз ирмегиче жаңы гана темир жыйнап жүргөн балдар жок болуп кетти. Чагылгандын ылдамдыгында жүгүрүп барып, терезелерден секирип качып кетишти. Терезеге карадым. Бирок ага мен чыга албайм. Андай да көрдүм, мындай да көрдүм, болбойт. Чыга албадым. Көтөрүлүү үчүн күчүм жетпеди. Бирөө сырт жактан ачкычтарын шылдыратып, эшикти ачып жатты. Бүттүм. Жалгыз өзүм калып калдым. Кароол ооруларды байкап койгон болушу мүмкүн. Эмне кылам? Башыма дароо ой келе калды. Гараж бүткөн жерде 2 бөлмө бар. Ошол жерге тыгылуу керек. Эгер кароол кармап ала турган болсо, башымдан сылабасы анык. Бир эркек гараждын оор дарбазасын ачып, ичкери кирди. Кичине бөлмөгө жүгүрүп барып, эшиктин артына жашырындым. Анын эмне иштеп жатканын көргөн жокмун. Бирок катуу урушуп, катуу басып жүргөнүн жакшы угуп турдум. Жүрөгүм титиреп турат. Кудай колдоп, жеңил кутулуп кетсем экен. Добуш мага карай жакындап келди. Өтө жакын калды. Анын ар бир кадамын
дем алуусун сезип турдум. Корккондон кыйкырып жибербөө үчүн өзүмдү кармап турууга тырышып жаттым. Кароол гараждан чыгууга ашыкпады. Бир нерсе издеп жүрөт. Шыгыр. Мына, ал жакын жерден өтүп кетти. Бул бөлмөгө кирбесе экен. Ал дагы жакындап келип, жанымдан өтүп кетти. Уф! Бирок эрте кубандым го деймин. Кароол тык токтоду да кайтып келди. Бөлмөгө кирди да эшиктин артын карады. Биздин көздөрүбүз тиктеше калды. Ах оңбогон, сен экенсиң го? Кароол чоң алакандары менен менин жакамдан алды да силкип алып чыкты. Буттарым титиреп турат. Мен тез... Катуу титирегенден башка бир сөз да айта албадым. Денем ысып кетти, башым айланып турат. Бүттүм. Жап оозуңду, акмак. Кароол жоон муштуму менен башыма уруп жиберди. Көзүм караңгылашып кетти. Эмне кылып жүрөсүң бул жерде? Азыр көрсөтөм сага. Кароол мени өзүнүн отурган жерине алып барды. Менин качып кетүүгө аракеттенгенимди байкап колдорумду байлап таштады. Бар күчү менен аркама бир тепти. Отур! Ачуудан жарылардай болуп турган ал орундукту көрсөттү. Отурдум. Башым төмөн түшүп кеткен. Анын көзүнө кароодон коркомун. Эмне кылат экен азыр? Балдар үйүнөнсүңбү? Деп үнүн катуу чыгара сурады. Мен башымды ийкедим. Билсең го, силердин кесепетиңерден канча зыян чектим. Силер бүткүл гаражды уурдап бүттүңөр. Эч нерсе калбады эми. Көпкө кыйкырды. Урушту, үстөлдү катуу ургулады. Корккондон эч нерсе эсимде калбады. Менин канча жашта экенимди сурады. Андан соң алдыма ак кагаз менен калем койду. Бул жерге өзүңдүн атың менен фамилияңды, жаныңда болгон досторуңдун аты жөндөрүн тизмелеп жаз. Силер менен эртең милиция алек болот. Андан бетер коркуп кеттим. Аны кандай жазам? Азыр алардын аты жөндөрүн жазып берсем, эртең эле алар мени мерт кылат го. Эгер жазбасам, азыр кароол мени акылга чакырат. Эмне кылсам? Биздин балдарды сатып кетким келбей турат. Мени саткын деп атап алышат го баары. Жазууга батынбай, калемди айландырып бир аз отурдум. Кароол чыдай албай кетип, жаагыма дагы бир жолу уруп жиберди. Бул жолу ээриниме тийиптир. Үстөлгө канча чырап кетти. Жазасыңбы жокпу? Азыр өзүңдү милицияга алып барамын, деди ал. Азыр Ильяс Мухаммедов деп жаза турган болсом, эртең бүткүл мектеп биле турган болот. Намыстан кызарып кеттим. Нил менен анын жардамчыларына да кыйын болот. Ошол убакта башыма бир ой келе калды. Кароолду алдоо керек. Балдар үйүндө мүлдө жок аты жөндөрдү жазып берсем болот. Титиреп отуруп жаза баштадым. Өзүмдү Элдиар Махмудов деп жаздым. Нилдин ордуна Варис дедим. Фамилияларында ойлоп таптым. Мына, кандай болуп чыкты? Эгер мени азыр бошотуп жиберсе, кутула турган болом. Андан кийин Элдиар деген баланы таап көрсүн. Кароол баракты колуна алды да баарын конт коюп окуп чыкты. Мага иренжиген көз караш менен бир карады да кайтадан кагазга өңүлдү. Андан кийин телефонго келди. Силерге шумпайларга ишенич жок. Балдар үйүнө коңгуроо кылып көрөйүн. Сен мени алдаган жоксуңбу? Кудайым-ай, эмнеге? Нил менен бирге барууга макул болдум экен. Азыр кароол балдар үйүнө коңгуроо чалат да алдаганым үчүн дагы таяк жеймин. Жүрөгүм көөдөнүмөн чыгып кетээрдей дүкүлдөп турат. Ыйлап жибербөө үчүн өзүмдү араң кармап турам. Ал балдар үйүнүн номерин терди да жооп күттү. Андан соң ызаланып телефон туткасын кое салды. Бош эмес. Эч нерсе эмес. Кайта коңгуроо чалып көрөм. 2 мүнөттөй үнсүз отурдук. Бул 2 мүнөт мага түбөлүк менен барабар эле. Жүрөгүм тынчтык таппай булкунуп турат. Кароол телефонго келип номерди кайра терди. Телефонду эч ким албаса экен деп ичимден кандай тилендим десеңер, ал тутканы дагы ордуна койду. Куруп кеткирлер. Алар эмнеге ушундай узак сүйлөшүшөт? Деди да мага карап туруп калды.
Сен чынында да Илдарсыңбы? Ооба. Тиги балдарды да туура жаздыңбы? Ооба. Жакшы андай болсо, көзүмө көрүнбөй жогол. Эртең силер менен милиция сүйлөшөт. Ордумдан чагылгандай атылып чыктым. Гараждын аймагынан кеткен соң кичине тынч алып жеңилдедим. Жолдон дарыяга карай түшүп, бети колумдагы канды жуудум. Кандай жеңил кутулуп кеттим десең, эгер анын коңгуроосуна бирөө жооп берсе, андай балдардын жогу аныкталса, эмне болоор эле? Ошол бир жаман жумушка барганым үчүн өзүмө өзүм 1000 ирет жемеледим. Жеңил акча деген ошондой болот экен. Мектеп бүтүрүүчүсүнүн лентасын алуу деген үмүт гүлгө айланып жок болду. Маанайым жок. Эч ким менен сүйлөшкүм да келбеди. Эмнеге менде дайыма ушундай болот? Мектептен кайтып бара жатканымда жолдо окуу бөлүмүнүн башчысы Насиха эжей менен сүйлөшүп калдым. Ал ошондой ачык айрым жан. Билими менен тарбиясы үчүн аны баары урматтайт. Уулу да өтө тарбиялуу, маданияттуу. Мас болуп көчөдө теңселип жүрчү Мавлида Нургали кызынын баласындай эмес. Ильяс, сенин неге маанайың жок? Деп сурады Насиха эжей. Мектеп бүтүрүүчүсүнүн лентасын албай турган болдум. Мүмкүн башка адамга мен чындыгымды айтпайт да элем. Насиха эжейден эч нерсе жашыргың да келбейт. Баары бир билип алат. Мен аны билемин, деди ал. Бирок ошого эле өзүңдү мындай кармоого болбойт. Мен сага акча беремин. Таң калганымдан оозум ачылып бир ордумда туруп калдым. Мен ал кишиден сураган да жокмун го. Өзү сунуп турат. Ошон үчүн канча деген уйкусуз түндөр, тынчы жок күндөр өттү. Ал эми баары жеп-жеңил чечиле калды. Тамашалап турган жоксузбу? Сөзүнө бир жолу ишене албай турам. Жок, чын айтамын. Насиха эжей башымдан мээримди сулады. Акча келет кетет, ал жүрөктөгү жаралар түбөлүп калат. Бирок менин сенде өтүнүчүм бар, Ильяс. Өтүнөмүн. Сага акча бергенимди эч кимге айтпачы. Ал капчыгынан 100 рубль алды да мага сунду. Кубанганымдан төбөм көккө бир аз жетпей калды. Насиха эжей, көп жашаңыз. Эжей, сизге чоң рахмат. Кудай буйурса карызымды сөзсүз түрдө кайтарам, деп шаттана рахмат айттым. Жарайт, Камсанова. Акыркы коңгуроого мен атайын сен үчүн келемин. Сенин лента тагып кубанып турганыңды көргүм келет. Акыркы коңгуроодо менден абактылуу адам болбоду. Алып баруучу биздин аты жөнүбүздү атап жатканда ортодогу аянтчага чыгып жаттык. Ушундай мактаныч менен ортого чыктым, себеби мектепти жакшы аяктадым го. Көкүрөгүмдө мектеп бүтүрүүчүсүнүн лентасы жаркырап турат. Баарынын назары менин лентама түшүп тургандай. Көп жылдар өтсө да мен ал лентаны жүрөгүмө кымбат казынадай сактап келемин. Бир жолу балдар үйүнө барып калдым. Баруума себеп болду. Биздин мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы болгон Насиха эжейдин маарекеси боло турган болду. Канча жыл бут тартпай жумуш иштеди десеңчи. Кыйын убактарда өзүнүн мээрими менен көмөктөштү. Бизге паана болуп алды. Бул кишини унутуу мүмкүн эмес. Мурунтан бери ага бир жакшы сыйлык жасагым келип жүргөн. Мына, ошол убакыт келди. Чет элде саякатта жүргөнүмдө бир чеберден кол өнөр буюмун, ваза сатып алган элем. Ошону кооз коробкага салдым да сыртынан лента менен кооздоп байлап койдум. Ошол баягы мектепти бүтүргөндөгү лента менен. Эпилог ордуна. Сиз бала кезиңизде жомокту жакшы көрдүңүз беле? Арийне. Ар адамдын өзүнүн жомогу болот. Мен да жакшы көрдүм. Бала кезимде сөз укпаганым үчүн эжем мага «Жомок укпайсың анда» дейчү. Апабыз күндө кечинде жомок айтчу. Ким өзүн жаман жагынан көрсөткөн болсо, ал адамды ошол ажайып ортого кошпойт эле. Ошондуктан мындай жаза албаш үчүн мен көп кутурбайт элем. Ошол керемет кездерди эсиме алсам, жаным жыргайт. Өмүрүмдүн күнгөй, жарык күндөрү да болду го.
Апаң болгондо эч кандай убайым, кайгың жок. Ааламда канча жумук барын билбеймин, бирок менин апамдын сыр сандыгында өтө көп жумугу боло турган. Күн бата баштаса болду. Аны апабыздан сурай баштайт элек. Жан жактан корчоп алып, бул жолу эмне айтат экен деп чыдамсыздана күтчүбүз. Апабыз качып, уктай турган убактыңар болду. Мен баарын силерге айтып таштадым, дечү. Билебиз, ал бүгүн чарчады. Ошондуктан жомогу бүттү дегенин түшүнөбүз. Бирок ага маани бербей дагы сурайбыз, дагы да сурайбыз. Апабыз биздин оңой кутула албасын билет да, акырында жомогунун жүгөнүн агытып жиберет. Кандай кызыктуу кылып айтат десең? Ошол хандыкта өзүңдү жүргөндөй сезесиң, айыл-акер дөөлөр менен күч сынаштырып, кейипкерлерди куткарып ичинде бирге жүрөсүң. Апабыз жумукту аяктаса да биз уктоого ашыкпайбыз. Дагы бирин өтүнөбүз, эми бирөө деп көндүрүүгө тырышабыз. Жок, кымбаттууларым, жомок да уйкуга кирет, деп бизди тынчтандырат. Кандайча уйкуга кирет? Башка терезедегилерди жарыктар али өчкөн жокко. Тиги кошунабыз, Юнерге апасы али жомок айтып жаткан чыгар. Биз өзүбүздүн каалообузду орундатабыз. Дагы да бир жомок. Оозубуз ачылып, ар сөздү кунт коюп тыңдайбыз. Бирок ошол жомоктон соң апабыз сөзүн аткарат. Эми ага да дем алуу керек. Бүгүнкүгө жетет. Жомокторду узак убакыт айта берсе, кыш аяктабай узап кетет. Чиркин, биздин жашообуз жалаң жомок күндөрүнөн турса го. Апабыз бизди биротолу таштап кетти. Ошодон бери бир да жомок укпадым. Аны мага эч ким айткан да эмес. Ошол кездерди кандай сагынамын десең? Апа, сиздерди менин балдар үйүндөгү досторумдун татаал тагдырлары кызыктыргандыр. Турмуш аларды катуу өзгөртүп жиберди. Бирөөлөр бакыттын бийиктерине жетсе, ал эми бирөөлөрү турмуштун тереңине чөгүп кетти. Мавлида Нургали кызы. Ал азыр балдар үйүндө иштебейт. Ага себеп бар. Жай келиши менен адаттагыдай директор лагерге тарбиячы кылып балдар үйүнөн мурунку атамандарынын бирин жиберет. Ал тарбиячы Уфадагы бир училищанын студенти. Таш кыноочу адистейин окуп жүргөн. Бул тарбиячы башкалардын алдында өзүн жакшы кармап жүрсө да, күн сайын балдарга тынчтык бербеген экен. Түндө уктаардын алдында бир балага ага арнап ыр жазып турууга мажбурлаптыр. Ал баланын ыр айтканы жакпаган экен, тарбиячы аны уруп таштаптыр. Бирөөлөр аны видеого түшүрүп алып, интернетке коюптур. Чуу чыкты. Телевизордогу, радиодогу жаңылыктардан ошол тууралуу гана айтты. Балдар үйүнө текшерүүчүлөр келген. Директорго баланы урган тарбиячынын үстүнөн кылмыш иши козголгон. Кийин каржынын жетишпөөчүлүгү аныкталган. Мавлида Нургали кызын кызматынан бошотту. Амелия. Классташым менен мактанамын. Анын жалаң өз пикири, өзүнүн чыныгы максаттары болгон эле. Эч качан бирөөлөргө жагуу үчүн, бирөөлөргө жалпактоо үчүн умтулган эмес. Биздин биргелешкен каталыктарыбыз болсо бирге жооп берет элек. 9-класстан соң аны тигүүчүлүк кесипке училищеге жиберди. Ал аны бүтүргөн соң өз күчү менен университетке тапшырды. Учурда Амелия Уфада. Катташып турабыз. Жакшы үй бүлөсү бар. Биз көргөн кыйынчылыктарды балдарыбыз көрбөсө деймин. Ошондуктан барынча алдыга талпынуудабыз деген эле бир кездешүүбүздө. Нил. Аны менен гаражга металл урдоого бирге барган элек. Ошол кезде бул өмүрдө эч нерсе урдабаймын деп убада бергенмин. Нилге уурулук жаккан болсо керек. Чоң шаарда бул ишке өтө кызыгып алган сыяктуу. Күндөрдүн бир күнүндө дүкөндү тоноп, кассадан чоң суммадагы акчаны алып кеткен экен. Мындай кылмыш үчүн эч ким анын башынан сылабасы анык. Түрмөгө камалды. Дима. Эсиңиздердеби, Дима Даян менен бирге менин атамдан калган корумду тартып алды эле го. Ким бул өмүрдө жаңылбайт? Ал ошол кезде Даяндын жоопкерчилигинде калды эле.
Мыйзам боюнча жетимдерге дүйнөлүк жардам акы берилет. Ал 18 жашка толгончо жеке эсепке түшүп жыйналат. Кийин бул акчаны чыгарып алып, жеке башыңдын керегине жумшоого болот. Диманын эсебинде кадимкидей акча бар экен. 200 000 рубльдай жыйналыптыр. Жакын арада байып кетемин. Келерки айда 18ге толомун да 200 000 рубльди аламын деп жатаканада баарын айткан экен. Аны акыркы жолу банкка бара жатканында көрүптүр. Андан бери 7 жыл өттү. Аны эч ким эч жерден көрбөдү. Дима кабарсыз кеткен кезде аны эч ким издебеди. Тууган туушкандары да жок болчу. Динар. Жайкы лагерде ууруну кармап алган баатыр. Тагдыр анын да башынан сылаган жок. Борбордо окуп жүргөн кезинде досу менен бир кишинин үйүнө барыптыр. Арак ичкен, катуу мас болгон, баатырдын кожоюну менен жаңжал башталган. Динар досу менен бирге алиги адамды катуу урган. Ал болсо өлүп калыптыр. Корккондуктан баатырден качып кеткен. Сөөк кылмыш жасалган жерде калган. Динар менен досум 15 жылга эркинен ажыратылган. Алия, Алсу, Зульфира. Баарыбыз бири-бирибиз менен катташып турабыз. Алар шаарда туруп жатышат. Ар биринин өз үй бүлөлөрү бар. Алия 3 баланын апасы, Зульфиранын уулу бар. Алардын азыркы жашоолоруна ыраазымын. Биздин үй бүлөбүздүн баардык мүчөлөрү турмуштан өз ордуларын тапты. Балдар үйүндө баарыбыз бир чатырдын астында өмүр сүрдүк. Бирдей кийим кийдик. Баарыбыз бирдей тамак ичтик. Кандайча тагдыр баарыбызды ар жака ыргытты. Биздин тайпаны мисалга алайын. 20 чакты бала болчубуз. Андан бери көп убакыт да өтпөдү. Мына, ошолордун 4-өө бул өмүрдө жок, 8-и түрмөдө отурат. Ушуну ойлогондо жаным ачып, тамагыма бир нерсе тыгылып калат. Аларга эмнеге тагдыр ушундай катуу кол болду экен? Бирге өстүк. Кыйындыктарды бирге жеңдик. Бирок аларга өмүр өтө катаал болду. Алгачкы жолдо эле канаттары сынды. Неге? Аларга бала кездеринде эч ким жомок айтпагандан болгондур. 2015-2016 жылдар. Соңу.